الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Чексиз мактоолор Алла Таалага болсун. Сөзүмдү меримдүү боорукер Кудай Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Кудай Таала жалпыбызга береке, ынтымагын, жакшылыгын берсин. Тирүүлүктө көптөгөн жакшылыктардын үстүндө жүрүүнү Алла Таала насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, теке бердик. Адам өзүн бой көтөрүү, адам өзүн менменсинүү деген бир сапат эң жаман адамдагы сапаттардын бири болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жаман сапат менен адам баласы ар дайым өзүн жоготуп, ар дайым адамдык сапаттан кетиши толук мүмкүн. Ошондуктан Кудай Таала дагы өзүнүн сөзүндө Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу сөздөрүндө бул жөнүндө аябай көп айткан. Ар бирибиз пайгамбарыбыздан үлгү алып, Алла Тааланын айткан сөзүндө Кур'ан-ы Каримдин ичиндеги айткан буйруктарына баш ийип жашап келебиз. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул менменсинүү боюнча, бой көтөрүү боюнча көп жерде айтат. Негизи эле адам өзүн бой көтөрүп, менменсинип, башка бирөөнү теңсинбей калган кезде бул дүйнө өзү сыноо жашоо. Кудай Таала бизге кээ бир адамдарга ден соолук берип сынаса, кээ бир адамдарга оору берип сынайт, кээ бир адамдарга байлык берип сынаса, кээ бир адамдардан байлыкты алып сынайт. Кыскасы адам бул дүйнөдө 90 жылдык, 100 жылдык жашоосунда мындай карап көрө турган болсок, өтө кыска жашоодо кичипейил адамдарга жакшы мамиле менен жазуу менен биргеликте бул дүйнөдөн жашоосун өткөргөн болсо, сөзсүз түрдө Кудай Тааланын астында ийгиликке жетет. Мисал үчүн мөмөлүү даракты карап көрөлү. Мисалы алма мөмө байлаган кезде, алмабак мөмө байлаган кезде өзүн ылдый, шагы ылдый болгон сыяктуу, мөмө байлаган сайын, канчалык көп байлаган сайын өзүн ылдый кылган сыяктуу, шагын ылдый кылган сыяктуу, адам баласы дагы өзүнүн илим билими жогорулаган кезде, же болбосо байлык бийлиги жогорулаган кезде дагы ар дайым кичипейил болууга, өзүн ылдый сезүүгө милдеттүү болуп эсептелинет. Эмне үчүн? Себеби Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде «Вала тамши фил арди мараха» көйрөңдөнүп, жер бетинде көйрөңдөнүп баспагын деп Алла Таала буйруйт. Көйрөңдөнүп дегени өзүн бой көтөрүп, адамдардан мен кыйын, башкага караганда мен кыйынмын, башкага караганда мен өйдөрүп жашайм деп эгер көтөрүлө турган болсо, адам баласынын төбөсү көккө жетсе дагы буту жерде экендигин эч качан унутпашы зарыл. Эмне үчүн? Себеби адам ар дайым жерде, бул дүйнөдө жашап жаткан кезде жер үстүндө басып жүргөн болсо, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин жер астында жатат. Ошондуктан адам баласы ар дайым адамдык сапаты бийик болуу үчүн эң биринчи ушу көйрөңдөнүп, адамдардан көтөрүлүп басуу, адамдардан мен кыйынмын деген сезимди жоготуу бул аятка дагы туура келет. Ошондуктан Алла Таала көйрөңдөнүп, өзүңдү өзүң көтөрүп баспагын дейт. Ал эми напси деп коебуз. Адамдын каалоосу көп нерсеге алып барат. Адамдын каалоосу бул дүйнөдө 200 жыл жашаганга аракет кылат. Мен 200 жыл жашайм, жашасам деген сыяктуу үмүттөрдү кылат. Же болбосо адамдын каалоосу бардык нерсени сатып алсам дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир кокту алтынды адам баласына берген болсо, экинчи коктусун да карайт дейт. Ошол жакта да алтын бар болду экен дейт. Демек бул напси, демек бул каалоо болуп эсептелинет. Ошондуктан каалоо эч качан эч нерсеге тойбойт. Адам качан каалоосу тоет десе, Кудай Таалага шүгүр кылуу менен тоет экен. Кудай Таалага шүгүр кылган болсо, баарына шүгүр кылган болсо, жогуна сабыр кылган болсо, кемчилиги болгонуна сабыр кылган болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экен. Ошол эле напсини тарбиялоодо Кудай Таала напсиге каалоого айтат экен. Сен кимсиң, мен киммин десе, ошол каалоо айтат дейт. Сенсиң, менмин деп өзүн көтөргөн кезде, аны Кудай Таала отко таштаптыр. Отко таштаган кезде, тозок отуна таштаган кезде, андан чыгарып туруп, сен кимсиң десе, напсы айтыптыр, менмин, сенсиң дептир. Анан үчүнчүсү ушул ачка кылыптыр. Бир канча жолу ачка кылгандан кийин анан напси каалоо өзүн тааныптыр. Эй Аллахым, сен ырыскы берүүчү, кудурети күчтүү Аллахым, жаратуучумсуң. Мен бир жаратылган сенин кулуңмун деп ошондо өзүн тааныган экен. Аны сыңарындай напси каалоо көп нерсеге алып барат. Ошондуктан напси каалоону тарбиялоо үчүн албетте биринчиден динибизди карап көрө турган болсок, исламды карап көрө турган болсок,
болсок, ар дайым кичипейил болууга, адамдарга жакшы мамиле кылууга, муктаж болуп калганга жардам берүүгө жөндөмдүү болуп эсептелинет. Ошондон инсан ар дайым башкаларга жардам берүү менен биргеликте силер ылдыйыңарды, төмөндөгү нерселерди карап жашагыла дептир. Өйдө эмес, төмөндөгү. Ар бир адамга Алла Таала ар кандай ырыскы берген. Кээ бирөөнө көп берген, кээ бирөөнө ченеп берген, кээ бирөөнө Кудай Таала оору берген, кээ бирөөнө ден соолук берген. Мунун бардыгы сыноо болуп эсептелинет. Башка бир аятта Алла Таала адамдарга теңсинбей карабай койбо. Жер бетинде көйрөңдөнүп баспа. Алла бардык көйрөң мактаанчактарды жактырбайт дейт, сүйбөйт дейт. Демек бул аятта Алла Таала адам баласын көйрөңдөнүп баспаганга, башка адамдарды кемсинтпегенге үндөгөн бир аят. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ушинтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла ядхулул жанна. Бейишке кирбейт. Ким бейишке кирбейт? Алла Тааланын кыямат күндө бейиш тозогу бар. Буга мусулман адамдар ишенет. Ким бейишке кирбейт десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Мен кана фи қалбихи мithqalu dharratin min kibir. Кимдин жүрөгүндө кичинекей зарарчалык, кичинекей бир зарарчалык, чаңчалык көйрөңдөнүү болгон болсо, өзүн-өзү менменсинүү, көтөрүлүү болгон болсо, ал бийлигинен болсун, байлыгынан болсун, чоңдугунан болсун, кыскасы адамдарды кемсинтип, жүрөгүндө кичинекей эле мен кыйынмын деген нерсе болсо, ал Кудайды эстесин. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: мындай адам эч качан бейишке кирбейт деп айтат. Ачык эле мындайча айтканда, ачык далил менен эле адам гарантия мындайча айтканда берип айтат. Жүрөгүндө ушундай болгон болсо дейт. Көрсө адамдын жүрөгү ар кандай экен. Адамдын жүрөгү губка сыяктуу экен, көп нерселерди кабыл алат экен. Бирок дүнүйө колдо, дүнүйөнү кармабай койбо деген нерсе жок экен. Бирок дүнүйө колдо, иман жүрөктө, кичпейилдүүлүк мамиле жүрөктө болуп эсептелинет экен. Андан кийин хадистин уландысында фaqala rajulun, бир киши келип пайгамбарыбыздан бул сөздү уккандан кийин бейишке кирбейт деген сөздү, бейишке кирбейт кимдин жүрөгүндө зарарчалык, текебирлик, көтөрүлүү, менменсинүү болгон болсо деген сөздү укканда, ошол киши пайгамбарыбызга суроо берет: Инна ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Кээ бир адамдар, адам баласы, негизи эле адам баласы жакшы кийингенди жакшы көрөт, андан кийин сулуулукту жакшы көрөт, өзүнүн буту менен, мындайча айтканда, кийген бут кийими менен үстүндөгү кийим жарашыктуу кийингенди жакшы көрөт. Бул адам текебер болуп калабы, көтөрүлүү болуп калабы десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Инналлаха jamilun yuhibbul jamal. Кудай Таала эң дүйнөдөгү жараткан нерселерден сулуу, көркөм кийингенди, көркөм жашаганды, жакшы көрөт. Кудай Таала жакшы көрөт. Ошондой адамдарды жок көйрөңдөнүү, адам өзүн көтөрүүнү, кымбат кийинип коюу эмес, кымбат машина айдап коюу эмес, кымбат үйдө жашап коюу эмес. Көйрөңдөнүү, көтөрүлүү деген бул ал-кибру батарул хак. Мындан дагы жаман, мындайча айтканда, адамдарды кемсинтет, чындыкты четке кагат, Курани Каримди, динди, исламды, жана ошондой эле чындык болгон нерсени, акыйкат болгон нерсени четке каккан адам бул текебер болуп эсептелинет. Экинчи бир эрежеси ва гонтун нас, адамдарды басынтып, кемчилик кылып, мындан өйдөрөкмүн, мындан кыйыныраакмын деп. Көпчүлүк жашоодо аалымдарыбыз чындыгында өзүн кичипейилдүү болгонго, адамдардан ылдый сескенге аракет жасайт. Балким менден кыйыныраак, 10 жыл, 20 жыл окуса дагы, бул менден кыйыныраак деген сезимдери, албетте Кудай Таала бул адамдардын даражасын кыямат күндө дагы, бул дүйнөдө дагы көтөргөн. Ошондон урматтуу бир туугандар, Кудай Таала жалпыбызга береке берсин, жакшылык берсин, менменсинүүдөн, көтөрүлүүдөн, бирөөдөн кыйынмын дегенден сактасын. Кудай Таала албетте кичпейилдүү адамдарды сүйөт. Кудай Таала өзүнүн мээримине алат, анын күнөөлөрүн кечирет. Ошондуктан текебердиктен, көтөрүлүүдөн Кудайым сактасын. Ар бирибизге Кудай Таала берген ырыскынын берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل